Урматтуу съездин делегаттары, кымбаттуу партиялаштар, кадырлуу коноктор, оболу баарыңыздарды партиябыздын 11-съездин салтанаттуу ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Съездин делегаттарына, ардактуу конокторго, эмгектин ардагерлерине, ак сакалын жайылткан алдыңкы катарда отурган аталарыбызга, мейирман энелерибизге, коомдук жана мамлекеттик ишмерлерге, чыгаан инсандарга, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирем. Партиялаштарымдын ишеними, үмүтү жана колдоосу биз үчүн өтө маанилүү. Эгерде жалпы журтубуз ишеним көрсөтсө, халкым үчүн каруулук казык кылып, ата журттун жаркын болочогу үчүн ак кызмат кылууга даярбыз. Урматтуу съездин делегаттары, алдыдагы бир нече ай Кыргызстан үчүн опурталдуу, ары чечүүчү мааниге ээ. Biz Kırgız Respublikası'nın президентин шайлоо алдында турабыз. Акыркы 2-10 жылдыкта болгон 2 жолку саясий коллапс Кыргыз бийлигинин түп тамырындагы саясий жана системалык кризисти көзгө сайгандай көрсөттү. Бирок 2 жолу тең элдин үмүтү акталдыбы? Бир саясий топтун ордуна экинчи саясий топ келип, шапке менен папке алмаштыргандан аракет алган жок. Өлкөнүн көйгөйлүү маселелери чечиле. Тилекке каршы акыркы 27 жылдын эгемен тарыхыбызда өлкөбүздү динамикалык өнүгүү жолуна чыгара турган негизги тармакты аныктай албадык. Тескерисинче, жыл өткөн сайын элибиздин турмушу оорлоп, мамлекетибиз туңгуюкка кептелүүдө. Мамлекетибиздин тышкы карызы элегесиз көбөйүп, мурдагыдай эле көмүскө экономика күчөп жатат. Эл аралык валюта фонду, Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанды эң жакшы мамлекеттердин катарына кошту. Мисалы, акыркы 5 жылдын ичинде бийлик 1 миллиард 100 миллион доллардан ашык кредит алган. Бул андан мурунку 10 жыл ичинде алынган кредиттин суммасына барабар. Азыр тышкы карызыбыз ички дүң продукциясын 64%-дан да ашып кетти. Адистердин эсеби боюнча, эгерде бийликтин бул терең ойлонулбаган саясаты улана берчү болсо, жакынкы 2 жылда бул көрсөткүч 70%-га жетиши мүмкүн. Ал эми бир нече жылдан кийин карызыбыз 8 миллиард долларга жетип калышы ыктымал. Азыркы популисттик бийлик реалдуу турмуш менен байланышын эбак эле жоготуп, саясий банкротко айланды. Бийликтин эң чоң жаңылыштыгы профессионал кадрларды жээрип, көп кызмат орундарына колунан келбесе да, биздин партияда болсун деген принцип менен бөлүштүрүлгөнү. Бийлик мамлекеттеги реалдуу экономиканы толук маселе биздин саясий платформабыздын өзөгү болот. Биринчиден, адилеттүүлүк. Эзертен кыргыз эли бийликтин кадырын, баркын, адилеттиктен, тазалык менен калыстыктан көргөн. Калыстыктан тайган бийликтин ыймандан тайган бийлик катары бааланган. Мындай касиеттен тайган бийликтин багыты кууш, басар жери тар, жолу кыска, келечеги көмүскө. Мына бул менин колумдагы азыркы конституцияда жаран укугу жана эркиндигине байланыштуу 33 берене бар. Ал эми президенттин ыйгаруу укуктары 6 беренеден турат. Жогорку кеңеш боюнча 12 берене, өкмөт боюнча 9 берене. Тилекке каршы бүгүн конституциядагы жаран укугу жана эркиндигине байланыштуу мына ошол 33 берененин бири да аткарылбайт. Ал эми президент өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинен алда качан чыгып,
Конституцияда каралган көптөгөн ыйгарымдыктарды өзүнө ыйгарып алган. Ушулдагы адилеттикти, ушулдагы мыйзамдуулукку, адилеттүүлүк азыркы күндө өлкөбүздөгү, коомубуздагы башкы саясий постулат болуш керек. Бийлик башында тургандар өзүлөрү адилет болмойын, башкадан кантип адилеттүүлүктү сурайт. Адилеттүү бийликти, адилеттүү башкарууну, адилет сот системасын түзмөйүн, биздин демократиялык дөөлөттөр тууралуу сөз кылууга саясий да, моралдык да акыбыз жок. Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышышка толук укугум бар. 62-беренеде кашайып жазылып турат. Урматтуу делегаттар, адилеттүүлүктүн түркүгү эркин жана аракылдык так жарган калыс сот. Бүгүн сот системасына эч ким ишеними жок. Сот системасынын саясий социалдык институт катары коомдо эл арасында кадыр-баркы жок десе, азыркы сотторду адилеттүү деп эч ким айта албайт. Ошондуктан биз ызы чуулуу, аяк башы жок, саясий оюндардын туткуну болуп калган сот реформасын түп тамырынан өзгөртөбүз. Бийликке, байларга сатылбаган, мыйзам жана чындык ким тарапта болсо, ошонун гана кызыкчылыгына кызмат кылган эркин сот системасын түзөбүз. Бул биздин ишибиздин эң башкы багыты болот. Өлкөдө саясий кара тумоого айланып бараткан коррупция менен күрөшүүнүн башкы маселеси да адилеттүүлүктө жатат. Бул багытта Ата Журт саясий партиясынын так жана реалдуу көз карашы бар. Биз мамлекет башчысынан баштап бардык бийлик бутактарынын жетекчилеринин жыл сайын эл алдында өз ишкерлигинин натыйжалары жөнүндө отчет берүүсүн киргизебиз. Мамлекеттеги бардык реформалар, жаңы чечимдер, жаңы долбоорлор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга, карапайым калкты коргоого жана колдоого багытталыш керек. Бул биздин күндөлүк ишибиздин башкы маңызы болот. Биз бул принциптен эч убакта кайтпайбыз. Экинчиден, акыйкаттык мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы ажырым күчөп, шембечиликтин өкүм сүрүп жатышы бүгүнкү чындык. Кыргызстанда сөз эркиндиги эч качан азыркыдай чектелген эмес. Бүгүн жаран же маалымат каражаты бийликти сындаса, ошол замат бизнеси буулуп, мүлктөрү камакка алынып, чет жакка чыга албай, миллиондогон эбегесиз чоңой салынып жатат. Өткөн 6 жыл саясий интриганы, саясаттык экижүздүүлүктүн, кош стандарттуулуктун, алдамчылыктын жана саткындыктын болуп көрбөгөнүн күндөгөн менен Кыргызстандын тарыхында калат. Мамлекет башчысы менен айрым депутаттардын же парламенттеги фракция жетекчисинин ортосундагы жасыруу бүтүм аркылуу улам бир өкмөттү саясий тар кызыкчылык үчүн жогорку кеңештин жетекчисин жеңичинен отставкага кетирүү өнөкөт болуп калды. Ошентип азыркы бийлик ушундай жол менен жеке душмандарын өкмөт башчылыгынан, жогорку кеңеш төралыгынан кулатып, ал кызматтарга өз айтканынан чыкпаган адамдарды коюп, өлкөнү толук канды кожоюнуна айланды. Эгерде кимдир бирөө муну саясий күрөш деп эсептесе, ал катуу жаңылышат. Бул күрөш эмес, бул ыймансыздык. Тар саясий кызыкчылыктарды элдин, мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койгон өтө булганыч жорук. Айрыкча Кыргызстан сыяктуу жаңы эле парламенттик башкаруу системасын өздөштүрүп жаткан, парламентте көпчүлүктү түзгөн бир дагы саясий партиясы жок өлкө үчүн өкмөттү дайындоо ачык айкын, калыстык менен мыйзамдуу жолдор аркылуу жүрбөсө, андан мамлекет эл жабыркайт. Акыйкат болбогон бийлик акыйкат башкара албайт. Азыркы бийлик акыйкаттыкты талап кылган журналисттерди, айрыкча кыргыз журналисттерин жана саясатчыларды, саясий оппоненттерин оозго келбеген канга тойгон кузгундар, эл бузарлар, бандиттер, дракондор, акаевчылар, бакиевчилер, динозаврлар,
жана башка ооз калгыс сөздөр менен сөгүү өнөкөткө айланды. Мамлекеттик ишке акыйкаттык толук орномоюн, акыйкат өлкөнү да, коомду да түзө албайбыз. Акыйкат болуу биринчи кезекте бийлик башчыларынын эң башкы ыймандык нормасына айланушу керек. Акыйкаттык жалпы улуттук дөөлөт катары элдин бардык катманын бириктирүү керек. Акыйкаттык бийликте, экономикада, кадр саясатында, социалдык тармакта болсо гана ал элде болот. Ар бир жетекчи тегерегине бир уч адамдардын гана пикирин укпай, акыйкат болуп, элдин оюн, идеяларын, сунуштарын анын ишине берилген элдин басында эске алууга тийиш. Бийликти байлык топтоо үчүн ачыктан ачык пайдаланып жаткандардын зомбулугуна чек коюлуш керек. Биздин максат аягы бар мамлекет, эл бийликтин бир бүтүндүгүнө алып баруучу жолго түшүү. Үчүнчүдөн айкөздүк. Бул элибиздин эзелден келаткан улуу сапаты, улуу нарты. Азыркы коомдук, социалдык, экономикалардын өзгөргөн шартында кечээ эле биз тутунган моралдык, руханий идеялардан кыйрап жаткан кезде Манас бабабыздан калган айкөлдүк сапаттар коомубузга тирек боло алат. Айкөлдүк бул парасаттуулук, чынчылдык, сабырдуулук, саламаттуулук, ак ниеттүүлүк, берешендик, боорукерлик жана жоопкерчилик. Бул асыл саптардын мамлекеттүүлүгүбүздүн чындоодо орду жана ролу эбегейси зор. Ошондуктан толук кандуу улуттук сапаттарыбызды сактап калуу, ал өлкөнүн мамлекетти сактап калууга тете маселеге айланды. Кыргыз коомунда болуп жаткан төбө чачып тик тургузган окуялар эмнеден улам келип чыгат. Анын себеби эмнеде? Бул ар бирибизге коңгуроо болуучу маселе. Аны бүгүндөн тартып ойлобосок, эртең көп кеч болуп калары чындык. Улуттук айкөлдүк сапатты сактоо, ал Кыргызды сактоо. Ал эми элибиздин салттуу дөөлөттөрүнө ар кандай саясий эксперименттерди жасоо саясаттын да, бийликтин да нравалык принциптерин аныктабайт. Элибиздин ыйман экологиясы, улуттук накка дөөлөттөр аркылуу сактап калуу, акыйкат бийлик эң башкы парызы менен милдети. Төртүнчү, мекенчилдик. Уют кылуу журт мекенчилик болот. Мекенчилдик сезим жок адамдын мекенинде жок. Өз улутун сүйүү ал улутчулдук эмес. Ал тарыхын урматтоо, өз элинин өткөнүн сыйлоо, ата бабадан калган жерин, элин сыйлоо, ата журтту кадырлоо, мекенин ыйыктыгын урматтоо. Анткени адамда бир гана ыйык жер бар, ал мекени. Мекенин сүйгөн адам гана татыктуу, кадыр бактуу, бекем, күчтүү, өз өлкөсүнүн атуулу жараны боло алат. Азыр Кыргызстанда жалпы улуттук мамлекеттик кызыкчылык экинчи планга жылып, партиялык тар кызыкчылыктар үстөнлүк болуп калды. Бул көрүнүш бийликтин эң жогорку тепкичтеринен баштап айылдык кеңештерге чейин жетти. Мисалы, жогору жактагыларды туурап, жергиликтүү депутаттар жана жергиликтүү администрациялардын өкүлдөрү кен байлыктарды пайдалануу, жерлерди мыйзамсыз бөлүштүрүү жана сатуу чөйрөсүндөгү чыр-чатактарды уюштурууга аралашып, партиялык же фракциялык жеке кызыкчылыктарды көздөшүүдө. Мындай абалдан чыгыш үчүн парламентке шайлоо системасын өзгөртүү зарыл. Эркин шайлоо партиялык тизме менен кошо пропорционалдык бажартатын жол менен бир мандаттуу жергиликтүү округдардан да депутаттарды шайлоо керек. Азыр эл депутатты тааныбайт, депутат элди тааныбайт. Бийлик менен коомдун ортосунда чоң жарака пайда болду. Ошондуктан депутаттардын жарымы партиялык тизме менен, жарымы бир мандаттуу округдан шайланса, саясий майданына мекенчил таза күчтөр көбүрөөк кошулат. Кымбаттуу партиялаштарым, урматтуу коноктор, биз кынымдарды каараткан тарыхы бар, эчен сулоолордон өткөн улуу кыргыз урпактар экенибизди сезүү менен улуттук ар намысты бийик тутуп, өз үй бүлөбүздүн, айылыбыздын, өлкөбүздүн бакубатчылыгын арттырууга, өлкөбүздү өнүктүрүүгө умтулушубуз керек. Башкы максатыбыз мекенчил,
ыймандуу, билимдүү жаштардын биримдиги жана салым менен мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөө, элине кызмат кылган мамлекеттик түзүлүштү калыптандыруу. 5. ыймандуулук. Ыймандуу жана ынтымактуу коом гана келечекте мамлекет кура алат. Биз ыймандуу бийликти түптөп, ыймандуу коомду курабыз. Ар бир кыргызстандык ыйман принциптерин тутунган, өз тарыхын эсинде сактаган, тынчтыкта жана ынтымакта жашаган өлкөнү курабыз. Биз саясий ыйман маселесин башкаруу системасына киргизебиз. Ал эмне? Ал тазалык, ал чынчылдык, ал абийирдүүлүк, ал таза көкүрөк. Атактуу Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, биз таза болсок, коом да таза болот" деген канаттуу сөзү бүгүн өзүнчө актуалдуу. Ыймансыз коомду зулумдук бийлейт. Ыймандык кылып ишаган жерден абийирсиздик, жоопкерсиздик, менминсенүү, саясий оппоненттер менен күрөшүүнүн булганыш жолдору башталат. Ошондуктан эл журттан уялбай эле ар намыс, өлкөнүн кадыр-баркы дегенди унутуп, аттуу баштуу саясий ишмерлерибиз көрө албастык калтырып, өлкөнүн чыныгы кожоюну экенин көрсөтүү үчүн бири-бири менен кадимкидей согушуп жатышат. Биз айрым бийлик төбөлдөрүнүн ыплас сөздөр менен саясий оппоненттердин чылдыңдап, айрым аймактардын элине сөз тийгизгенин кескин айыптайбыз. Баш көтөрүп, башкача пикир айткандар камалды, соттолду. Буга элдин өзү күбө. Улутубуздун биримдигине, динине, менталитетине тескери таасир тийгизе турган айрыкча жаштарды тарбиялап өстүрүүдө улуттук патриоттук ак сезимге терс таасир тийгизе турган ар кандай диний секталар, окуу жайлар, оюн-зоок мекемелери жана башка чексиз эмгек көбөйдү. Мамлекеттик бийлик тарабынан бул багытта ушул күнгө чейин алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн жок. Улуттук ыйман бул улутту сактап калуунун негизги равал чордону болуш керек. Азыр биз ар тараптуу ыймандык экспансиянын тутумунда кабылып жатабыз. Ушунда татаал мезгилде Кыргыз бойдон калуу, Кыргызстанды коргоп калууга тете маселеге айланып жатат. 6. ырайымдуулук. Адам адамга дос, адам адамга бир тууган, адамды сүйүү, ага ырайымдуу болуу эң бийик гуманисттик сапат. Коомду, адамды гумандаштыруу, бири-бирибизге болгон ырайымдуулук сапатты калыптандыруу, анын кеңири жайылышына шарт түзүү бул гумандуу коомдун миссиясы. Ал миссиясы биринчи кезекте адамды сыйлоо, аны адамдык укугун баалоо жана урматтоо. Азыр кичинекей Кыргызстанда түрмөдө отургандардын саны 16 миңден ашты. Бул 2012 жылга салыштырмалуу 5,8%га көп. Абакта отургандардын 10%дан ашык аялдар, 6%га жакыны жашы жете элек жаштар. Кыргызстандын түрмөлөрүндө бачабаздар, спид инфекциясын алып жүргөндөр жана учук менен ооругандар көп. Ага карабастан өлкөдө жалпы соттор чыгарган өкүмдүн 60-70% адатта абакка салууга байланыштуу болуп калды. Эгер түрмөгө камоо башка жазалар менен алмаштырылса, мамлекеттик бюджетте гана жардам болбостон ондогон адамдарга башкача жашоого мүмкүнчүлүк ачылмак. Өлкөнүн башкы байлыгы адамдык капитал, адамдык ресурс. Бул байлыкты ырайымдуулук менен мамиле жасабаса, анда биз өлкөнүн негизин түзгөн элибиздин баркын да, баасын да билбей калабыз. Бүгүн адамдар гумандуулукка, кайрымдуулукка, өз ара түшүнүүгө, бир сөз менен айтканда ырайымдуулукка муктаж болушууда. Турмуштун өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктан айына миллионго жакын журтташтарыбыз, бир туугандарыбыз дүйнөнүн түрдүү булуңгурчуна иш издеп, кара оокаттын артынан түшүп жер кезип жүрүшөт. Бул айласыздыктан эмес, өлкөдөгү ырайымдуу саясаттын жоктугунун белгиси. Биздин биринчи милдет четте жүргөн журтташтарыбызды татыктуу жумуш, татыктуу айлык акы менен жакынкы жылдарда кайра ата журтуна алып келүү. Жетинчи, ынсапкорлук жана сарамжалдуулук.
Biz hazır rынок şartında жашап жатабыз. Бирок психологиябыз да эле советтик, патриархалдык түшүнүктөн арылбай келет. Сарамжал болууга үйрөнүп, демек дүнөмдү жашоого үйрөнүп. Ишке аспас иллюзиялардан ажырап, реалдуу турмуш, реалдуу экономика менен алектенүүгө убакыт жетти. Экономиканы бүтүндөй рынокко байлаган туура эмес экени белгилүү болуп калды. Рынок өзүн-өзү тейлеттеп, жалаң гана макроэкономикалык, фискалдык метод менен экономиканы тескөө дүйнөлүк практикада да өзүн актаган жок. Ошонун айынан коомубузда социалдык теңсиздик, кулаш жайып, байлар менен кедейлердин жиктелиши коркунучтуу деңгээлге жетти. Эл ичинде эгерде 3-чү революция болсо, отолошко эл ал үйдө эмес, байлардын үйлөрүн талкалаш деген сөздөрдүн пайда болушу көп нерседен кабар берет. Бириккен